2012 жылдан бери Кыргызстандын бюджетине тоо кен тармагынан 6,5 миллиард сом түшкөн. Бул тууралуу бүгүн жогорку кеңеште жер казынасы жөнүндө мыйзамдын долбоорун талкуулоо учурунда Өнөр жай, энергетика жана жер казынасы боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Дүйшөнбек Зелалиев билдирди. Анын айтымында мамлекет өткөн жылы бул тармактан 1 миллиард 200 миң сом пайда тапкан. Бирок эл өкүлдөрү өлкөдөн тонналаган алтын кошулмалары сыртка чыгып жаткандыгын, аны көзөмөлдөө чабал болуп жаткандыгын сындашты. Парламенттин бүгүнкү жыйынынан кабарчыбыз материалы. Расмий маалыматтар боюнча 2015 жылы Кыргызстандан 9 миңден ашык тонна, ал эми 2016 жылы 10 миң тоннадан ашык алтын кошулмасы сыртка чыгарылып кеткен. Курамында баалуу металлдар бар концентраттар Кытайга жана Казакстанга экспортталат. Алтын камтылган кошулмалардын өлкөдөн иштетилбей жатышынын бир гана себеби бар дешет адистер. Ал Кыргызстанда аларды иштете турган ишкананын жоктугу. Депутаттар бул үчүн өкмөттү күнөөлөп, завод салынганча алтын кошулмалары сыртка чыгып кетип жаткандыгын айтышты. Кумтөрдөн сырткары башка кен байлыктардан канча Кыргыз мамлекеттин бюджетине каражат түшүп атат? Ким жооп берет? Жооп жок. Мен да ойлоп калдым да, өкмөткө акча кереги жок окшойт. Эмне болсо ошо болсун. Маадамектен тоосу менен көчүрүп кетсе дагы бизге мындай баары бир деген позицияны кармап алдыңар да. Оюңарды айтпайсыңарбы? 10% же көп, же аз, же токтотуш керек, же туура эмес деп. Өзүңөргө талкан салгандай 6 айдан бери отурасыңар. Мамлекеттик комитеттин төрагасы баш аягын жыйнаганча депутат Кожобек Рыспаев аны батыл ээсине келтирди. Сатылбаган эсебинен, конкурстун эсебинен канча түштү? Неужели ушу маалыматты бербейсиңер? Бербейсиңер. Бул деген огромный маалымат, огромный акча да. Жалпы 2012 жылдан бери киргизилгенден бери 6,5 миллиард сом түштү. Ушундан улам эл өкүлү Мирлан Бакиров алтын кошулмалары бар концентраттардын сыртка ташылып жаткандыгынан экспорттук пошлина киргизүү сунушун айтты. 6 жылдын ичинде 600 миң тоннадан ашык кетти. Бозумчакта 60 тонна алтын бар экен деп өкмөткө өтө аз болгон болсо, бул кыргыз эли үчүн чоң байлык и каражат. Чет өлкөлүк компаниялар Кыргызстандан алтын казып, экологияны талкалап, анысы аз келгенсип алтын кошулмаларын бажы төлөмүн төлөбөстөн сыртка чыгарып кетип жаткандыгын депутаттар сындашты. Ошо 7 ишкананын бир ишканасы эле менимче ошол 1 жылдын ичинде өздөрүнүн айтымы боюнча 1 тонна алтын алып чыгып кеткен. Өздөрүнүн маалыматы боюнча да. Эми мындай эле кете бере турган болсо мен билбейм онда. Өкмөт кызыктар эмес болуп атса. Чоңалайдагы кара казык алтын кенинен кытайлык Кайды компаниясы 2,5 миң тоннага чукул кошулманы сыртка чыгарып кеткен. Буга нааразы болгон жергиликтүү калк компаниянын ишин токтотуу талабы менен чыккан эле. Ошол айыл өкмөткө өзүнө тиешелүү жерде кен казылып, анан жана проценти которулат экен. Бирок айыл өкмөткө эмес, районный центрга которулуп, анан бүт райондо айыл өкмөттөргө тең бөлүнүп кетет экен. Эң негизгиси ошол жанагы кен ээси айыл өкмөт ал жерде өздөрүнүн айдоо жерлеринен да башка жерлерин айрылып, ошол целенаправленно иштелбей калат экен да. Салык саясат бул биздин ыйгарым укугубуздан тышкары чыгып кетет экен, бирок бул көрүнүш бар, көйгөй бар. Ушундан улам парламент өкүлдөрү алтын кошулмаларын сыртка чыгарууга экспорттук пошлина киргизүү боюнча мыйзамга өкмөт тез арада корутундусун берүүсүн талап кылышты. Эл өкүлдөрүнүн пикиринде бул өлкө бюджетине кошумча 500 миллион сом алып келмек. Изат Шугралиева, Талгат Алтынбаев, Сентябрь.